Саламатсыздар достор. Бүгүн Facebook'a кирсем бүт эле шайлоо болуп кетиптир. Чынын айтканда, мурункудай эле тандабагыла, ар бир талапкерлериңерди изилдеп, карап көргүлө. Жок дегенде Facebook баракчасына кирип акыркы 1 жыл, 2 жыл мурунда эмне кандай посттор жазган, ошондойлорго маани бергүлө. Негизи эле мен мындай көбүнө ишене бербейм. Мен более менее ишенген, мындай колдогон адамдар булар. Мисалы үчүн Болот Ибраевди колдосоңор болот. Элвира Сурабалдиеваны колдосоңор болот. Мирлан Женчороевду колдосоңор болот. Мындай мыйзамды так билген, мыйзамдын аткаруусуна да мындай талап кылган байке да негизичи. Ошондой эле Жанар Акаев бар. Ким бар дагы? Бекешев бар, Дастан Бекешев. Свердлов районунан билбейт экенмин дагы кимдер бар экенин. Балким дагы бар татыктуулар. Бирок эң негизгиси ар ким ар кимге айта берет, мактай берет. Жок дегенде изилдеп, иликтеп, жиликтеп анан шайлагыла да, анан 2000 сомго сатып алгыла. Анан шайлоого барбай эле көрөй, мен добуш мен чечмек эле дегенден да алыс болгула. Сөзсүз түрдө баргыла. Анан изилдеп чын жүрөктөн шайлагыла да негизичи. Андай кайра эле кнопка баскыч, балык депутаттарды шайлап албагыла. Эң негизгиси. Депутаттар деген бул элдин менен бийликтин ортосундагы мосту. Элдердин көйгөйлөрүн көтөргөн, ошол көйгөйлөрүн айтып, анан ошону талап кылган, ошо элге керектүү туура мыйзам жазган орган да негизи депутаттар жогорку кеңешчи. Ошол себептен сатылбагыла. Болгон 2000 сом болбогон акча. Олчу алдыны келечекти ойлогула да. Ошондой эле жана квартальный, домком дегендер, тиге шайлап коелу, буга шайлап коелу, үйүбүзгө домго мон жасап берген, көчө жасап берген дегендер ишенбегиле. Жогорку кеңеш андай маселелерди карабайт, андай маселелерди ошо мэрия, акиматтар чечет. Жогорку кеңеш мыйзам жазат, элге пайдалуу, керектүү мыйзам жазат дагы ошол мыйзамды аткаруусун талап кылат, болду. Жогорку кеңеш эч качан жол жасабайт, эч качан мектеп салбайт, эч качан асфальт салбайт, тротуар салбайт. Ошону бир билип койгула да.